Eldik Media barına söz berебиз. Мен азыр ушу bir-iki маселени айтып коюм келип атат да. Мына алып көрө турган болсок, 17 жылдан 18 жылга караганда биздин бюджет 113% менен өсүү менен кабыл алынган. 18 жылдан 19 жылга караганда 126,3% менен өсүү менен кабыл алынган. Ал эми быйыл болсо 97% менен кабыл алынып атат. Биз мына быйылкы бюджеттен 2,7%га төмөн кабыл алынып атат. Биздин сураган акчадан 1 миллиард 306 миллион сом төмөн берилип жатат. Муну биз кол коюп бердик. Бирок азыр дагы кичине уточнение кылып 674 миллион сом бизге кошуп атат. Бирок бул жаңы инициативага, бул жогорку кеңеш тарабынан көрсөтүлгөн мыйзамга көрсөтүлүп атат да. 1 миллиард 306 миллион бизге жетишпейт. Мен финанс министрлигине катта жибергем. Социалдык өзүбүздүн милдеттенмелерди аткаруу боюнча коркунуч пайда болушу мүмкүн десек, булар баягы тобокелчилигин өзүбүзгө алабыз деп атат. Мен бир нерсени айтып коюшум керек. Биздин бюджеттин 0,6% активдүү социалдык иш-чараларга жөнөтүлүп атат. Мына азыр айтылып кетти, биримдик ишеним, жаратмандык деген биздин программаны ишке ашыруу боюнча, ошол жерде планда биздин министрликке жыл сайын жакырчылыкты 1%га түшүрүү боюнча индикатор каралган, бирок бир тыйын бул программа боюнча каралган жок. Ушуну эске алып коюңуздарды мен сиздерден суранат элем. Мындан сырткары биз быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укугу жөнүндөгү конвенцияны кол коюп ратификация кылдык. Биз эл аралык коомчулуктун алдында милдеттеме алдык. Бирок бул конвенцияны ишке ашыруу боюнча дагы бир тыйын акча каралган эмес. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем, мына макул 1 миллиард 306 болбосун, жок дегенде биздин сурагандан азыр мына 632 миллионду кошумча берсеңиздер, бул биринчиси. Экинчиси, анан мына бул жакта чечимде жакшы бир маселе жазылып атат. Продолжить работу по переходу государственных органов на программно-целевое бюджетирование деп да. Анан ушу министрликтерге бир көрсөткүч менен ушу сумманы берсеңиздер, биз баягы ичинде ошол кайсы маанилүү иш-чара болсо ошону министр эми саясатты жүргүзүп аткандан кийин чечүүгө мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Мына Минздрав бүгүн ошо программный бюджетированиеде иштеп атат, бирок бир тыйынды башка жака жылдыра албайт. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем. Мен мунуну колдойм. Бизди дагы эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул акчаны кошуп берсеңиздер, эгерде кошо албасаңыздар, жок дегенде ушул бекилген бюджет менен жаңы бир параметр менен коюп берип, ичинде маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк түшсөңүздөр да. Себеби биз министрлик мындай приоритеттүү багыттарды көрүп атабыз, бирок бир сом ошого бөлө албай атабыз бүгүнкү күндө. Башка статьядан статьяга перекидка кыла албай атабыз. Тиги немеге листке кол коюп бергеним, согласительный листке. Мындай болуп атат. Эми сөздүн ачыгын берде айтпасак болбойт. Ай сайын 3-4 числоодо бизде Казплан бекилет. Бирок сентябрь айында 13 сентябрда бекилди. Биздин мына пособие алуучулар, биздин инвалидтер күнүнө эсептеп, ошол 4 болсо 4 күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз. Себеби бул жерде мына кол коюп болсоңор Казплан ачылбайт дегендей кылып мамиле жасашты. Ошондуктан биз кол коюп бердик. Бирок мен муну айтып койбосом болбойт. Эртең мен жогорку кеңешке барганда муну айта албайм. Мына бул жерде биз бул маселелерди чечишибиз керек. Урматтуу Махматов Дүйшөкеевич. Мындайда сурооңордо маселе койгон туура коюп атасыңар. Азыр мен кечээ социалдык фонддун төрагасы дагы айтып атат. 2020 жылдын башында пенсия төлөнбөй калуу коркунучу бар деп. Азыр сиздин сөзүңүздө дагы мен угуп атам. 97% былтыркыга салыштырмалуу азыраак болуп атат деген, бул эмне пособияга кийин төлөнбөй калат деген сөздү айтып атасызбы? Бул жерде мындай коркунучтар бар. Биздики заявительный. Былтыркыга караганда биз мына мен келгенде октябрда 252 миң пособие алуучу болсо, бүгүн 312 миң, 60 миң адамга көбөйдү. Мына жылдан жылга көбөйүп баратат. Бирок эмки жылга дагы эгерде ушундай боло турган болсо, мен бул кишилерге айткам, ноябрь, декабрга барып ушундай коркунуч пайда болушу мүмкүн деп айткам. Мындай кылалы, бул өкмөттүн мүчөсүсүз, сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Мындайда коркунуч пайда болду деген сөз, бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес. Болот деген. Кечээ төрага да ошентип айтып атат соцфонддуку. Эгер жетпей атса азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле, биз ошого беребиз. А силердин жана 1 миллиард сомду экономия кылганыңар мурун
Дареги жок, туура эмес пособиялар берип жүргөн экономия кылдыңар да. Туурабы? Мында туура кылыш керек да, мунун баары туура айтыш керек. Эл угуп атат азыр. Бизге 97% берип атса, анда 3% пособие албай калат деген сөздү айтып атасыңар азыр. Мындай сөздү айтканда туурасын айтып жүргүлө. Биз азыр социалдык маселелерди чечкенге бардык каражатты жумшайбыз. Жанагы кечээ сиз экөөбүз сүйлөшкөн 4-5 маселени мен колдодум, туурабы? Аны колдойбуз, азыр чечим чыгарабыз. Бюджетке да аны карайбыз. Жаңы бюджет азыр жаңы талкууланып атат. Мындай социалдык маселеге келгенде сөздү айтканда этият бололу. Пособие, пенсия, айлык, социалдык төлөмдөр убагында көбөйгөн, мыйзамда каралган учурда берилет. Азыр берилбесе дагы тактагыла, мына азыр 2 күн бар. Жогорку кеңешке мыйзамдуу долбоор барганга чейин. Жетпей атса айткыла. Мага берген маалымат боюнча бардыгы жетет, туурабы? Жанагы сиз айтып аткан активный жанагындай иш-чараларга аны бюджеттин акыбалына жарап туруп карайлы. Вот 1 миллиард айтып атпайсызбы? Ошондуктан аны вычет кылып санаш керек да. Ошондо у нас увеличивается свыше, чем на 800 миллионов сомов ваш бюджет по сравнению с 2019 годом. Бир жолу айтам, социалдык маселелерди жөлөк пул, майыптарга, жарандарыбызга, пенсионерлерге убагында мыйзам чегинде каралган, убагында төлөнөт, эч кандай жанагыдай үчүлүштөр болбош керек. Анан сиздин жанагы айтып атканыңыз үчүндө төлөнүш керек дегенде, ал механизмди бузбашыбыз керек, мен колдойм аны. Бирок жанагыдай эл угуп атат, бюджетте эмне болот десе 97% деген, былтыр 100% алып атсак, анда 97 3% албайт экен деген сөздү айтып атасың. Андай эмес. Биз адрестик социалдык саясатка барабыз. Азыр кээ бир учурларда колунда бар, миңдеген кою бар, 100 000 долларга машинеси бар. Ушундай жарандарыбыз кээ бир алып атат да пособияны. Биз ошолорду кыскартышыбыз керек. Чыны менен муктаж болгон адамдарды коргошубуз керек. Мына ушундай саясат алып барышыбыз керек. Кечээ пенсия боюнча да айтылды, мен айтып коюшум керек. Пенсия боюнча эч кандай маселе болбойт. Азыр мүчөлүштүк болуп атат. Биз бизнести коргош үчүн 2 текшерүүчү орган, 2 жыйноочу органдын ордуна азыр 1 гана жыйноочуну алып бартабыз. Мына салык кызматы бардык киреше жагында салык кызматы жооп берет деп социалдык фонддун чогулта турган функциясын бердик. Азыр эми жаңы функцияны бул 20 жылдан бери кылбай келаткан функцияны азыр берип, мына салык кызматы чогултуп азыр системаны ордуна коюп келатат. Ал жерде толбой калган каражаттар бар, бирок жылдын аягына чейин бардыгын толтурат. Урматтуу төрага социалдык фонддуку. Элге айтканда пенсия төлөнбөй калат, коркунучу бар деген сөз үчүн кетишиңер керек анда. Коркунучу бар деп эксперт айтышы мүмкүн, аналитик айтышы мүмкүн. Но министрлер айтпайт да. Коркунучу бар болсо анда азыр айткыла, биз азыр акчаны карап туруп беребиз. Элдик медиа баарына сөз беребиз.